Майке макул болгонуңузга ыраазымын. Анан биздин Уркөчтө окурмандар бар да, Нуралы Капаров дегенде статистиканы карайм, сайттын өйдө чыгып кеткенче. Анан авторлордун көзү барында жылуу сөздү айткан окурмандар бар экенине кубандырат. Окурмандар кыртышы бар экенчи. Анан мен баягы сайттын редактор катары келип аткан авторлордун, туруктуу авторлордун арасынан сиздики колго келгенде кымыңдап турам да, себеби сиз учур менен жашап атканыңыз кубандырат. Публистикаңыз да бар, лирикаңыз да бар, кара сөзүңүз да так, анан тилиңиздин шыдыр экени окурмандарга бар. Жоргат дегендин менгендери кетип атат да, шыдыр эмес. Себеби кээ бир окурман бар, одурак бодурак тили, мүдүрүлөт, чалынат. Анан ахватты да кызык да сиздикичи. Себеби бүгүнкү турмуш гести жазып атасыз. Мигранттардын тагдырын жазып атасыз. Чиновниктердин жана галстук деген ыргыз бар да, эң мыктысычы. Анан мен жана актерлор менен иштешип атканымда ошо учурда баягы базары өтө турган авторлорду да тандап турганбызда, жана Казына Адай агенттигибиз бар да. Себеби окурманга ошол автор менен бир контактыбыз тезирээк тиражын чоң тиражда чыгарып адметтелди. Анан эбиз чыгармачылык лабораториябызга кызыккан окурмандарга кенен бир ачылып сүйлөп бериңиз. Олжекемден сүйлөйсүз. Мен негизичи аябай кеч ачылган адаммын да. Баардык нерсеге дароо эле даяр боло албайм да. Бирок кеч ачылдым дегениңиз жок, мындай мен өзүмдү өзүм билем да ичименчи. Мен деген өзүм кеч ачылып, анан өзүм менен кошо өзүмдүн кемчилдигим менен кошо жалпы эл жазуучу журтунун бу акындарында кемчилдигин туя алдым да. Ооз кесир болбосун да. А дегенде адам деген жаш кезинде эмоция менен жасат экен. Кызыл тасыл боекко кызыгат экен. Түпкү мазмунга, түпкү терең нерселерге үңүлө албайт да. Анткени тажрыйба деген нерсе бар экен да, турмуштук тажрыйба деген. Ошо турмуштук тажрыйбанын жоктугунан калкып абада гана асылып чуркап турасың. Анан башка жазуучулардын дагы ошондой шартта, ошондой жагдайда жазылган чыгармалары жагып, анан аябай өтө терең чоң жазуучуларды түбүнө түшүрүп түшүнө албай калат экенсиң. Мен мисалы жаш кезде окуган китептеримди азыр кайрылып азыр окусам такыр бөлөк жазуучу экенмин. Мен такыр башка жагынан эле, жеңил жагынан көрүп турмун деп өзүмдү ойлойм да. Ошол эле биз мактап жүргөн, жата калып, тура калып окуп жүргөн Айтматовдун чыгармалары боюнча деле мен кайра окуп чыктым. Бул Чыңгыз Төрөкуловдун эмнеси бар, эмнеси жок депчи. Мен азыр мурунку буга чейинки дейинби түшүнгөн, ойлонгон, тапкан жаңылыктарым, түшүнүктөрүм такыр бөлөк болуп калды да, мен өзгөрдүм, азыр такыр башка түшүнүктөрүм. Анан Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө, ошондой эле орус классиктери жөнүндө ошондой ойдомун да. Анан өзү негизи мен түшүнүгүмдө жыйынтыктап айтканда, азыр адам 60-тан өтүп баратканда турмуштугу эмнени көрсөң, жасасаң, кесибиң боюнча, өмүрүң боюнча, иштеген ишиң боюнча, жашаган жашооң боюнча жыйынтык чыгара баштайт экенсиң да. Жыйынтык чыгарганда ушундай экен да, мен мындай жыйынтыктамын да азыр. Кудай Таала талантты берет деп айтышат экен. Мен макулмун, туура. Талант баягы ар бир адамга ар кандай кесип боюнча, ар кандай жагдай болгончо, ар кандай өлчөмдө талант берилет экен. Ал эми талантты багыш үчүн талант жылуу жерге багылбайт экен. Жылуу жерге баардар турмушка багылбайт экен талант. Талант негизинен өзгөчө өнөр адамдарынын таланты, жазуучу акындардын таланты өтө татаал жерде багылса анан талант өсөт экен. Та ошо урунуп берилгендер, кордукту көргөндөр мыкты да. Анан мунун бир себебин айтайын. Мына Олжек экөөбүз көп эле жазуучуну жакшы көрөбүз. Дүйнөлүк жазуучулардан санай келип антип айтышат. Мен эң жакшы көргөн жазуучум Джек Лондон. Кара сөзчүлөрдөн да. Анан мен муну аябай казып окудум, сүйүп окудум да, жакшы көрүп окудум да. Себеби бул жигиттин деп айтайынчы. Бул жигиттин себеби менден жаш 44 жашында эле өлүптүр. Ооба десет. Анан жаш кезинде эле бул атасы энеси жан доору менен ооруган, ушундай кыйын турмушта чоңойгон, ачка болуп эле чоңоюптур. Тамакка жетпептир, тамакка той ичпептир. 12-13 жашында өзү тентекте өсүптүр, көчөдө чоңоюптур.
Анан ушул тамак тапсам, акча тапсам деп кыялдан өсүптүр да. Анан көп тентектик иштерди да жасайт, тигил кылат, балдарды эстеп, деңизге барып балык кармап, балык сатабыз деп чөгү өлүп кала жасайт. Ошентип жүрүп анан алтын истеген жанагы шумдук адамдарды ээрчип, ак кар көк муска кетип калат. Канадан, Гренландиянын аркы немеге чейин кетет. Ак кар көк мус баскан жерлерде. Ошол жерде көрбөгөнү көр болот. Тирүү кумуш, ал бир интеллигент кишилер менен жүргөн эмес, баш кесер, жангештик кишилер менен жашайт. Жан жаныбарлардын психологиясында ушул жан жаныбардын арасында да калат, ошол жактачы, тоо талаада токойлордочу. Анан жалаң өзү жөө жүрүп, таманын тилдирип ташка, суу калдырып, суу кечип, кар кечип, мөңгүлөрдүн арасында жүрүп көргөн турмушун жазган да. Анан Кудай Таала талант берген экен. Жазды жазганда бир дагы орусча айтканда фальш жок да. Калп жок. Анан жазуучулук таланты да ушундук экен. Жаныбар жөнүндө жасабы, адам жөнүндө жасабы, адамдын психологиясында, жаныбардын психологиясында бирдей билген. Айрыкча жырткычтардын психологиясы ошондук. Анан баягы драмаларды иштеп атышпайбы? Конфликттүү, аябай курч немелер, турмуштун бир көрүнүштөрүн. Эми бул Джек Лондондун чыгармасында андай нерсе ар бир барагынан жолугуп турат да. Мындайча айтканда, могу аябай өтө катаал турмуштун аябай алыш беришинде ушундай өзүнүн курч мүнөзүн көрсөткөн, чыдамдуулугун көрсөткөн, кыйындыгын көрсөткөн, кыйын нерсе, бош нерсени, начар нерсени кантип жүдөтүп коерун, жүдөгөн нерсе кантип кайра көтөрүлсө боло турганын көрсөткөн чоң сүрөткер да. Мартин Идендин таасири менен канчалаган миңдеген бир муундар өсүп чыкты да таасирден. Анан бул шоргаткан жаш жигит 44 жашында роман, повесть, аңгемелерин баарын жазып 44 жашында бир дагы ошол жазган чыгармаларынын немесин убайын көрбөй турган өтүп кетти дүйнөдөн. Анан бул өткөндөн кийин анан мунун чыгармалары дүңгүрөп, миллиондогон тираж менен чыгып, анан мындан кийинки өзүнүн урпактарына, башкаларына, туугандарына анан акча басат да. Байлык атайын адашкандай да мындан. Эгер ал башында эле бай болгон болсо, жеке, мен бир кызык нерсени айтайын. Башында эле байып кеткенде тезирээк. Көп чыгармалар жазылмак эмес, менин түшүнүгүмдө. Бул Кудай Таала ошондой немеге салган тагдыргачы. Анан мен айтайын деп атканым, Кудай Таала тагдырды берет. Талантты берет. Талантка кошо ошончолук тагдыр болмоюнча, оор тагдыр болмоюнча, кыйын тагдыр болмоюнча, кыйын тагдырдан өтүп отуруп анан мыкты тагдырга чыкмайынча чыгарма жазылбайт. Мыкты чыгарма чыкпайт. Муну өзүңө жаңы эле айттым. Достоевский, Достоевский каяка барба, Европада дагы, Америкада дагы, баягы биздин постсоветтик республикаларда дагы кайсы адабиятчы, кайсы сынчы, кайсы окумуштуу адабиятка кайрылса, сөзсүз Достоевскийге кайрылат, Достоевскийге тамшанат. Ушул убакыт азыр да тамшанат. Психология илими деле ошондой байланып чыкпайт Достоевский. Ошондой болуп атпайбы? Эми Достоевский өзү кайдан чыккан? Достоевский 1808-жылы туулуптур. 1860-жылга чейин бир экиле повесть жазыптыр. Бирөө бедный люди деген баягы. Анысы мындай окурмандар орточо кабыл алыптыр, дурус дешипчи. Анан кийинки повестин билбей деле калышыптыр, жазган жазбаган. Анда турмуш көрө элеккесинде жазыптыр да. Анан бул жана Петрушевский дегендин кружогуна кирип кетет иримине. Ал саясий өгүттөгү кружок экен, падышаны канча кулатса болот дегендей түбү идеясы ошол экен да. Ошол жолду иштеген кружок экен да. Философиялык кружок деп коюптур, бирок ошонун кичине жамынса керек ошондой атка, философиялык кружокто. Анан чындыгында саясий нерселер да бар экен да, бийлик маселеси бар экен да. Анан буларды кармап баарын тең камайт. Камап Достоевскийге өлүм жазасын берет. Өлүм жазасын укканда адам кандай акыбал, ички дүйнөсү кандай акыбалда болот? Ошону жанагы преступление идиот деген чыгармасында
идиот эмне деп жүрөт, көкмөйдө которуштубу кыздар? Бир эки вариантын айтыш. Ушундай которсо керек эле, мен эсиме келбей атат. Идиот деген чыгармасында князь Мышкин деген бар. Анан ошол өлүм жазасына тартылат да, баягы чыгармасында. Ошол аркылуу өзүнүн баягы ички дүйнөсүндөгү акыбалын берген да, өлүм жазасын уккан киши кандай акыбалда болот. Анан эми бул негизги баягы эпизоддорун айтып атам, негизгиси анан бул көрбөгөнү болот Достоевскийдинчи. Томскүдө жүрөт, карагай кыят, айланайын баягы. Өлүм жазасын анан эмнегедир бир шумдуктай бир өзгөрүү болот да. Кандай өзгөрүү болгон эч ким жооп бере албайт. Өлүм жазасын 10 жылдык баягы немеге түрмөгө кесишет да. 10 жылга түрмөгө кесишет да. Түрмө деп койсо болот да, ссылка деп коет эмеспи. Ошо кесилип анан Сибирдин суугунда карагай кыйып, ошол жерлерде жүрүп, ошондо могу Казакстан Семипалатинскийине келген экен. Жасабаган иши жок. Абдан катаал турмуштан өтөт. Анан ошол жактарда жүргөндө Чокон Валихан деген жаш жигитке жолугуп калып, сүйлөшүп калган жагдай ушул экен. Экөө дос болгон тигүү дейт. Эми канчалык деңгээлде дос болгон? Эми бирин экин пикир алышкан, ага дагы бир пикир алышкан. Ушундай интеллектisi бар, кичине бир нерсени билген, билимдүүрөөк жигиттер керек болгон да, жалаң эле тиякта жангештилердин арасында жүрөт да, түрмөдөчү. Анан ошол 1860 жылдан баштап 81 жылга чейин отуруп жазыптыр. Оор турмушту көрүп келип, бошогондон кийин. Жазганда бул жанагы айтылуу романдан 4-5 романын ошондой жазыптыр да. Жазганда дүйнөнү дүңгүрөткөн роман жазыптыр. Анан мындай ойго келдим да, Достоевский жулуу жерде жүрө берсе, мыкты тартиптүү студент болсо, андай романдар жазылат беле, жазылбайт беле. Анын тагдыры менен таланты бири-бирине туура келгенден чыгарма жазылды деп эсептейм да. Мен жаш акын жазуучуларга айтып аткан себебим, турмуш көрмөйүнчө болбойт. Туура. Анан мындай да, Кудай Таала тагдырды бергенде жеңил жел менен чоң талантты бериши мүмкүн, чоң канат бериши мүмкүн. Жеңил жел ал канатты көтөрө албайт. Көтөргөнгө аркыраган шамал ураган керек. Жанагындай сел керек. Эгер сууда сүзө турган канатың болсо, кулачың болсо, асманга уча турган канатың болсо, бороон, чапкын, ураган керек. Катуу шамал болгон үчүн алгыр бийик учат. Анан ошондо канат ошондо көтөрүлөт. Көтөрүлүп анан жанагы чоң таланттар чоң тагдырдан өтүп келип, анан мыкты жазуучу болуп атпайбы. Эми акыркы мисал Чыңгыз Айтматов жөнүндө көп эле айтып келатам. Эми Чыңгыз Айтматов эгер ЦКнын секретарынын баласы же азыркыча айтканда губернатордун баласы боюнча чоңойсо, Айтматов өзү идиректүү, аябай билимдүү, илимге умтулган жигит экен бала кезинен эле. Бир жакшы илим пост чыгышы мүмкүн болчу. Ишенем ага. Академикке чейин жетиши мүмкүн болчу. Мындай бир илимде кичинекей бир тармагын алып изилде ошондо майнап чыгармак. Бирок кайнаган турмушта чагылдыра албайт эле. Алдан жазуучу чыкмак эмес. Эч. Анан тагдыр муну дегенде жылуу жерге туудуруп, тагдыр жакшынакай бала бакчада чоңойтуп, жаңыдан көзүн ачып боор көтөрүп келатканда шыйрагын алып туруп анан Москвадан туруп шекерди көздөй ыргытпадыбы? Шекер келип түшкөндө аш жылаңач келип түштү. Алас келген эл душманынын баласы. Атасы камалып кетти. Үйүндөгү карындаштары, иниси, булар 4 бир тууган да. 2 карындашы, бир иниси, энесинин сиңдиси эле, эжеси эле, тайжеси да бар. Ошолор жерге наны жок, жерге кийими жок. Мына таластын ичинде эле канча жер которушту. Контурдун баласы деп канча өзүбүздүн кыргыздар эле кордоду. Жумуш бербей, мектепке кийирбей, мектепке албай. Дүйшөндү мектеби деген дүңгүрөтүп жазып атат Чыңгыз Айтматов. Дүйшөндү мектебине кабыл албай атыр да бала кезинде бул кишини. Окутпай коюптур контурдун баласы деп. Мунун
көкүрөгү душасы деп коет го, жан дүйнөсү аябай чоң айкон адам экен да. Ошондуктен мектептен майда киши, майда талант киши өчүн алып бир балекетте образдар түшөм деп балекеттердин баарын жасмак. Бирок Дүйшөнүн мектебин кандай алып көтөрдү биринчи мугалимден кичинекей жаш кезинде жаш жигит. Анан көрбөгөнү көр болуп, ушинтип жүрүп чоңоюп, жазуучулук таланты бар экен, көргөн туруш менен талант экөө айкашканда бетме бет биринчи мугалим Саманчынын жолу, Жаныбардын Гүлсары, Жамила ушундай азыр сизге мыкты чыгармаларды жазды, туурабы? Буларда мындай суу кошпогон чыгармалар деп айтам да. Кандай болсо да мыкты да. Анан Айтматовда жашап келип, эми чындыкты айтышыбыз керек да. Айтматов ушундай кыйын турмушта адабий чөйрөгө деле аралашкандай кыйынчылыктар менен өзүнүн ордун тапты да. Оңой менен эле биздин чалдар, аксакалдар, алар да биз үчүн аябай урматтуу адамдар. Замандаштар орун бере коебу. Бир жаш бала эле барып дүйнөнү дүңгүрөтүп чыгып келатса, аларда да кысканч болду, көрө албастык болду. Эми бир аспект досу болду. Андай ал өзү табигый нерсе. Аны да жеңиш керек. Аны да жеңиш керек. Ой, бул Айтматовдун трагедиясы болгон деп эле жер муштай бергенге да мен макул эмесмин. Балким ошол нерсе Айтматовдун бактыса дагы. Айтматов өзүнүн маектеринин биринде айтып атпайбы? Мен бияктагы ошол таламайларды алып атканда мен аларга жооп болушун центральный басылмалардан чыгарганга аракет кылдым деп өзү айтып атпайбы маектеринде? Эми ал ошон үчүн ал масштабы да көтөрүлдү. Орус тилинде чыгарыш керек экен. Орус тилдүү адаятчылардын деңгээли кичине жогорураак. Айрым биздин өзүбүздүн ушу жерибизде, элибизде кээ бир маселелерге кичине өтө эле мындай туура эмес мамиле кылат экен. Жамила да бузулган келинди жазды дейт экен. Бетме-бетте чыккынчыны жазды дейт экен дегендей майдан нерселерге түшүп, мунун мыкты чыгармаларын, чоң чыгармаларын майдан нерсе менен бөлүп талаш тартышка салып баратканда эми ал акылдуу адам экен. Айтматовдун да бир жакшы жери бар, жогорку курсту бүтүп келгенден кийин өз кемчилигинде боюн калып атпайбы. Биз көркөм арсеналдар менен узанганды биле элек экенбиз, подтекстти үйрөнө элек экенбиз дегенде. Ошол жана жаш-жашчылар союзунда сүйлөгөн сөзүчү. Биздин өзүн тааныганда кыргыз адаятындагы эң мыкты сын материал адабий материал катары карап окутса да болот ошо. Анан эми Айтматовдун тагдыры, анан Айтматов кийин көтөрүлүп отуруп Айтматовдагы сый-урматка жетти да. Азыркы тил менен айтканда комфорт деп коет экен. Алдында машинеси даяр, ашы даяр, акчасы бар, жетиштүү. Сый-урматтын үстүндө отурат. Анан баягы кыйынчылыктардын баары артта калды. Анан кандай болуш керек эле? Анан Айтматов философ боло баштады. Себеби жазуучулук ген. Жазуучунун гени турмуш да. Ошо генде шахтер болуп иштешиң керек да өмүр бою жазуучу болуш үчүн. Жакшы. Министр болуп иштесең алыстайсың. Бул айтканыңыз өтө маанилүү. Жаш авторлорчу кээде мынтип ойлойт да, улуу таланттар бир шыдыр жол менен кеткенде тагдыр маңдайынан сылап тургандайчы. Улуу боло албайт да. Так ушул анан баарын көрүп келип анан Айтматовдун тагдырында деле Айтматов сыяктуу көп советтик, көп мыкты жазуучулар анан сый-урматка жеткенден кийин ЦКнын секретары менен катар басып, саламдашып, аябай неме мыкты курортторду эсалып, эми алар укуктуу, ошого жетти сый-урматка. Бирок ошондон ары чыгармачылыкта баягы көргөн билген турмушун жазып бүтөт экен адам. Бүткөндөн кийин жулуу нерсеге киргенде, кыйын нерседен жулуу нерсеге киргенде адам окурмандын жүрөгүн толук канааттандырган чыгарма жаза албай баштайт. Комфорт боло баштайт да. Эми экөөбүз сүйлөшөлү, балким окурмандарга да талашырлык дагы. Жанагы Идол Шевека, Кылым картар бир күнү. Ооба, мен көп жазуучуларга, көп сынчыларга, адаятчыларга макулмун, ооба, мыкты чыгарма, бирок баардыгы тегиз мыкты эмес да ал жерде. Айтматовдун кээ бир жерлеринде мен аны үзүп жулуп айтпай эле коеюн. Турмуштан алыстай түшкөнүн байкайсың окуп атыпчы. Айтматов оюнан чыгарып жазып атат. Ой, эми Казакстанда казан бакты килейген, Казакстандын казан бакты каарманды өлгөн каарманчы көмө албай
ары жүрүшү бериши чанага салып эле сүйрөп жүргөндө ким ишенет? Жок, бирок Бул жерде искусственный конфликт чыгарып атат да. Мен Айтматов тылдыйлатып айтпайм. Великий Айтматов. Бунуңузга мен толук кошсом, Айтматовчу биз баягы көпөлөтүп бир жактуу кылбай, мүчүлүштүү жактан айтканыбызда жакшы. Казанбакты көмөлбөй жүрүшпөйбү? Те анан ракетасы аттылып, анан жанагы Таңсыкбаев сыяктуу такылдаган жигиттер чыгып көмдүрүп атат да. А турмуштук жөнөкөй турмуштук немеден караганда такыр окшошпой атат. Ал советтик идеологияда диссиденттик мындай нерселерге жага тургандай саясатка ылайыкташтырып жазып атпайбы баарын теңчи. Мага тескерисинче Айтматов ушу кылым картар эң мыкты чыгармасы дерлеринде тоталитардык идеологияны кебестеп муңуштаганчы. Жок, мыкты. Мен айтып атпайм, айрым көрүнүштөр, айрым турмуштук нерселерди алгандачы. Айтматов эгер баягы оюнчу элечи, жөнөкөй эле турмушта герзой деп коебуз го, жанагы Булгар өтүктү кийип алып, эл аралап, мисалы ошол Джек Лондондой болуп жашаганда, кылым картар бир күндү мындан да мыкты жазмак. Мындан да терең жазмак. Мындан да бийик жазмак. Ортодо сыйырмат турмушка өтүп кеткенден жазуучу өзүнүн немесин жогото баштайт. Турмуш менен байланышынчы. Турмуш менен байланысын жоготот. Анан жазуучу эң канчалык ал масштабы чоң жазуучу да. Ал өзүнүн күчүндө, дараметинде эң начарраак гана нерселерин таап жасат да. Күчтүү жерлерин таба албай калат. Менин ушул байкалат, байкасам. Анан жана космос жөнүндөгү. Космоско байланыштырып жазгандарында кабыл алыш бирөөлөр мактайт экен, бирөөлөр такыр кабыл албайт экен. Мен ошонун ичинде такыр кабыл албаган кишилерге кирем. Космос. Анын кереги деле жок болчу. Табитте табыштык дейт. Ал эмне да схема менен жасалгандай, атайын кийиргендей, ал көркөм адабиятка айлана албай калган жерлерде, ушу мен айтам да алешем. Калган кыргыз турмушуна, чыныгы турмушка аралаштырып жазган жерлерди чындыгын деле Айтматовдук масштаб, Айтматовдук даремет көрүнүп турат да, мыкты жазганда. Бирок арасында бар алешем жерлер. Муну эми мындай азыркы окурман катары окуп жаткан. Мурун мага Айтматов мындай чит түкүрүп койсо түкүрүгү деле алтын көрүнө берчү. Мен тажрыйба көргөн, көп нерсени көргөн адам катары азыр окуганда, эми адамдын немеси ушундай экен, адам көрбөй өтпөй кое албайт экен да. Мыкты жагында көрөт экенсиң, анан солгундай түшкөн жерлеринде көрөт экенсиң да. Менин анын диагнозум менин. Айтматов начар жазуучу болгон эмес, начар жазмак эмес. Айтматов сыйырматка өтүп кеткенде, анын таланттын ичине, жайылган таланттын ичине, талантын көтөргүдө катуу ураган шамал жетпей калгандай, шамал жетпей аткандай, жылуу шамалга, жылуу жерге канатын көтөрүп анан бир аз гана көтөрүлүп кайрылды түшүп тургандай болуп көрүнөт да мен. Мен тескерисинче кылым картар бир күндө, ал менен сиз менен дагы талашар бир теманы айтам. Кылым картар бир күндө Айтматов тескерисинче өзүнө өзү ишеними артып, тоталитардык идеология сиз айтып аткан ошо диссиденттер чыккан жок да биздин жашчыларчы. Мүмкүн ошондой план менен жазгандыр, ошондой эсеп. Айтматов диссидент болгонго максатта болгон эмес. Бирок кайсы болмок эмес. Мен ошону айтам, ал өзү болмок эмес, ага аракетте кылган жок. Себеби бунун өзүнүн тагдырында аябай мамлекеттик бийлик менен жолосо, мамлекеттик идеология менен ойнош жаман экенин өзүнүн атасынын тагдырынан улам. Бул мындай ошол кайсы тоталитардык заман болобу, демократиялык заман болобу, закон послушный деп коет го, баягы закон мыйзам бузбаган, тартип бузбаган адам катары жашады да бул. Чындыгында деле ошондой да. Анан бир аз ар кайсы жерлердин ичине кыйшаңдап көрөйүн деди, бирок анчалык бара албай койду. Ошон үчүн бирок диссидент боло алган жок да. Элдик уламыш аркылуу баягы кебеске кызыл чокто орогондой кылып берип атпайбы, жана Маңкүрттүн окуясы. Алар мен мындай да, ол жерге бул жерден Айтматовдун чыгармачылыгын талкуулайын деген жокмун. Мен бул жерден кызык бул жерден жазуучу адам, ал Айтматовго деле байланыштуу эмес. Баардык жазуучу, акын болом деген адам турмуштун кайнаган жеринде болуш керек. Галстук тагып алып, жакшы кийинип алып, чыйып, асфальт жолдо жүрбөш керек. Мисалы менин акын, жазуучу досторум көп. Анан кандай кылат?
эртең менен турат, түз эле бир редакцияга барат, же болбосо чалат, акынга чалат же жазуучуга чалат. Же бир жерден тамактанышат. Эртеден кечке бир эле өзүнүн калемгер достору менен сүйлөшө берет. Баягы эле сүйлөшө жүргөн сөздөрдүн тегерегинде сүйлөшүшөт. Анан борбор шаардан чыкпайт. Мен ойлойм да, жазуучу киши деген керзүү өтүктү кийип алып, резин өтүктү кийип алып, жер шахтада иштейсиңби? жок, мунун достору ар түрдүү тармакта иштеген адамдар болуш керек. Балачылар, койчулар, фермерлер, балыкчылар, шахтерлор Бомуштар деңиз. Бомуштар болобу, ким болот? Көбүнчө элдин арасында, ошонун арасында жашап, ошолордон дос көп деп айтам да мен досторума. Балким меники туура эместир. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам да. Мына Шайлыбек досума деле айтам ошончу. Ай, Шаке. Ал киши жүрүп жүрүп. Керелди кечке эле Бекташ менен сүйлөшүп отура бербей? Бекташ адабиятчы Шамшиев менен. Ой, чык мындай, ат башыга бир барып келчи. Чештөбүн тегерегинде уй кайтарып жүргөн, кой кайтарып жүргөн айылдык кишилер менен сүйлөшүп, Чештөбөнүн алдындагы саз кургак бекен, же саз баягы суусу жаачыл болуп суусу булкылдап турду экен, ошонун бутуң менен кечип келчи жөө басып. Бирок азыр учурда Шаке аябай мыкты иштеп атып, котормо менен. Жок, аны мен жөн эле мен досума сүйлөшүп аткан сөзүмдү айтып атам да. Же болбосо бир тоодо турган бир чалдар бар аябай. Көрбөгөнү жок, мергенчилер бар, тигилер бар, булар бар, комузчулар бар. Ошол айылда жүрүп чыкпай калган. Ошолордун турмушундагы бир окуялар жөнүндө сүйлөшүп, ошолор менен басып, ошолор ичкен тамакты ичип, ошолор жаткан жерге жатып, ошолор менен достошуп көрчү. Такыр башка турмуштук таасир болот. Анан жылуу жерде эле жүрө берсек, азыр Кудай бетин салбасын, шаарда баардык жер жылуу. От жакпайсың, отун албайсың. Бирок өзүбүз от жакпаган, отун албаган. Сонун шаарда жалаң буу менен ысыган үйлөрдө отуруп алып, отун алган окуп жаткандар жөнүндө жазганга аракет кылабыз да, сен ошол турмуштан чыкканбыз да. Ошону эстейбиз, ошону да унута баштаганбыз. Аябай жазганда дагы аябай көзгө элестете албай, түтүндүн жыты, түтүндүн ачуусу көздү ачурканткан, көздүн жашын куйулткан. Ошол сезилбейт да жазып аткан нерсесинде. Мен таптакыр эле ошол жака башымды байлап эле кирип ал дебейм. Ушу шаардын ичинде деле бөлөк адистикте иштеген адамдар менен сүйлөшсөң, ошолордун тагдырынан бир укмуш нерселерди угасың. Ушундук нерселерди айтат. Мен бир ушинтип жүрүп Кыргызстанды кыдыргам, сөз билген кишилер менен сүйлөшкөм да, көп дос күттүм да. Мен унута албайм, бир аябай алтындай болгон кишиге жолуккам да. Ошол киши Кудай Таала талант бериптир аябай, тагдыр бериптир. Тагдыр бериптир. Талант жок. Көрбөгөнү жок, шумдуктай байкайт экен да. Шумдук нерселерди айтат. Мен бир 20 сааттык неме жаздырдым да, сүйлөшүп жүрүпчү. Жаздырдым, анан ал убагында калем кармап билим албай алган киши да. Чыныгы жазуучу ошондон чыкмак да. Жазуучу болбой алган жазуучулар бар. Жок дегенде ошолорго жолуп сөзүндүк. Жазуучу болбой алган жазуучулар бар, сүрөтчү болбой алган сүрөтчүлөр бар. Композитор болбой алган ырчылар бар, музыканттар бар. Ушул эл арасындачы. Ушундай кызык тагдырларга жолугасың. Себеби биздин дарак тамырын жерге сайып, азык алып тургандай, суусун соруп, азыгын соруп тургандай, биздин тамыр эл арасында. Тамырысты сууруп алып, как жерге калып, колунду куурайт талант деген. Жылуу жерден жылуу жерди сүйбөйт талант деген. Ысык жерди, тамак ашы көп жерди талант деген сүйбөйт. Нураке, мен жана суроо бере албай калдым. Гүлсаратты сиз абдан жакшы көрөсүз, менимче. Мен де Гүлсаратты окуп чыктым да, бир жерден логикалык бир жаңылыштык бар да. Байкадыңыз беле ошону? Мүмкүн, мен байкадым. Себеби баягы Танабай менен Гүлсараттын немеси экөө параллелде кетет эмеспи? Анан Танабай өзүнүн жаш кезинин ой түрмөгүнө мынтип лентаны түрүп отуруп өткөн чагы Гүлсараттыкы да ошондой да. Анан Гүлсараттагы кетип баратканда баягы үйүрү башкарып жүргөн айгыргесин эстейт да. Ушул жеринде мындай фальш жок деп ойлойсузбу? Себеби ал качан эле бычылган Гүлсаратчы. Анан кийин ол карганга чейин кантип ошол аттын кыялында калган да. Себеби ушул жерден мындай логикалык немеден көп сыя бербейт да бул. Ал эми үйүрү башкарган да,
тукум калтыргандага бирок бир эле жолу үй башкарганда ошол болду, ошол жетет, ошол сүйүү кылып көбүнүндө. Неме деле ушундай жана географтар чычаңдап айгырларга конкурент болом деп чуркап чыга калат, өзү бычылып калганын унутуп калыпчы. Анан айгырлардан таяк жейт го мындай. Ата экен кийин кечеси дегендер. Ал адам немесинен көкүрөгүнөн кетпейт да. Жана карып калган кишилер деле бул сүйүү эмне кылат деп карып калган. Өзү карыган менен жүрөгү жаш экен деген кишилерчи. Ошондой эле да. Жанагы неме деген композитор болгон, өзүң билесиң, Верди. Верди. Анан Верди. Элде сөз бар да. Сүйүү темасын адам жаш кезинде гана мыкты жаза алат деген. Бардык жерде композиторлор да, акындар да шуну айтат да. Верди ошол канонду бузган да. 82 жашында Аиданы жасап. Актерлорун дагы картайганда. Аиданы сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө операсын жасап атпайбы? Аиданы анан бирөөсү кайсында Беркинси. Актерлорсу кийинки картайганда жазган. Бул картайганда операсы бар, классикага айланып кетет. Вердинин дагы немесин карайлы. Верди деген мен оңдоп коеюн. А дегенде элге шылдың болгон. Биринчи операларынан аябай шылдың болгон. Эмне үчүн шылдың болгон? Фальш жазган. Фальш болуп, аябай сынга болуп, даже жашашы кыйын болуп калган. Ушунчалык талкалашкан. Анан бул эмне болду? Бул шорду кишинин башына аябай тагдырдын оор кыйынчылыгы түшүп, аялы өлдү, балдар өлдү, кыздар өлдү. Мына уш жеринен мындай баана кол жууду да. Алматы токтай. Мындайча айтканда, анын баягы жан дүйнөсүндө комфорт бузулду, талкаланды. Бул билесизби, фальш жазган себеби комический опера заказ берилген да, өзүнүн жеке турмушунда трагедия болуп, жана аялы, балдары кырсыктан өлөт эмеспи? Ошондон уна фальш болуп калган. Ал чыгармачылыгында өзү да эскерип атпайбы? Мен чыгармачылыгымдагы эң азаптуу күн ошол заказды кабыл алган күн. Адашуу деп койсоң. Акчасын алып койгон бар. Туура айтып атасың, бул адашуу. Адам өзүнүн көңүлүндө турган жакшы билген, жакшы нерсе, туйлатып турган нерсени жазыш керек да. Кыйнап турган нерсени, жакшы билген нерсени жазышың керек да, туурабы? Бирок Вердини делечи, Верди ал жана комический эмес. Бир да чыгарып соңун тапкан эмес, жана тагдырдын татаал турмушуна туш туккандан кийин бул көптө бар оңолот да, анан мунун жан дүйнөсүндө революция жүрөт. Турмушка карата баамы көрө турган, мындайча айтканда көз ачылат. Көз ачылып, анан кийинки опералардан дүйнө дүңгүрөт эте. Тагдыр деген аеосуз муну жазалаганда, аеосуз тагдырга туш келген, аеосуз тагдырдын күчү менен анан 80 канчага чыгып 90го жакындап барып эле, ошого чейин колунан немеси карандашы түшпөй ноталарга анан опералар жазды. 82 жашында сүйүү жөнүндө жазып атпайбы? Себеби Верди көп өмүрүн ылайыктуу либретто таппай, жана катуу сын уккандан кийин ылайыктуу либретто жазбай, өзү да либретто жазып, ошентип калган. Анан бул байкуштагы борбор шаарга кеч келип атпайбы? 17-18 жашында келип пианино ойносо, музыканттар кабыл албай, жана экзаменден өтпөй куурап, анан кеч ачылганда ошол болуп атпайбы? Ички потенциалын кеч ачып алып. Туура. Анан эми мындай да. Мисалы Айтматов да өзүнүн аябай мыкты жан дүйнөсүндө болгон нерсесин төктү да. Мен мисалы Айтматовдун Ак кемесин аябай жактырып окучумун да. Жактырып окуганым, Айтматовдун Ак кемесин окуп атканда жана бала жөнүндө жасап атпайбы? Ал чоочун бала эмес, Айтматовдун өзү. Бала кезиндеги көкүрөгүнө уюп калган муун ошол бала аркылуу чыгарган. Бирок советтик мезгилдин, советтик цензуранын бир аз тоскоолдугу болуп, ушуну эстеп, ойлоп, Айтматов дагы мындан да мыкты күчтүү жазганга кичине баягы система неме жол бербей турганын байкайт адам. Бирок ошондой болсо дагы Ак кеме өтө улуу чыгарма болуп чыккан да. Өтө адамдын жан дүйнөсүндөгү аябай ушундай нерсени ойготкон чыгарманын бири ушул. Анан эң эле жеңил, анан мыкты жазылган дабыр чыгармасы бул Деңиз бойдун жолдон ала деп эми ушундай башынан аягына чейин бирден менен жазылган, Айтматовдун канаты кеңири жайылганын, кең көкүрөгү кенен дем алганын, чыгармачылык ышкы менен жазылганын, көрөгөчтүк менен жазылганын, ойлору терең экенин, көзү аябай көркөм каражаттар менен ушундай шөкөттөп жазган чыгармасынын бири ушул да.
деңиз боюн жоткон болот. Анан мага аябай катуу жаткан Саманчынын жолу. Эмне экени билем, мындай чыгарма аз. Укмуш. Дүйнөлүк адабиятта деле аз, мен ушундай айтайынчы. Анан мен өзүм Айтматовдун сынчысы эмесмин. Мен Айтматовдун талапкерімін. Эгер Айтматовдун чыгармасын кийинки чыгармаларынан делечи окуп атыпчы, неметип калса мен ал талап ошону ошо жандооч катары эмне дейт. Ата ушул жерде моуну кошуйса болмок экен, тигини кошуйса болмок экен деген ой болот да, болбой. Бирок мен сол окуганда эч кабыл алган жокмун, окуй алган жокмун. Жарымына жетпей эле. Эми ал чыгармачылыкта өйдүлдүй болот да сөз. Ал кийинчерээк элчилик жумуштары менен, коомдук жумуштар менен көп алектенди. Убакыты аз болду, ден соолугу кичине мурункудай болбой калды. Анан эми баягы окурмандардын алдында милдеткер катары дайыма чыгарма жазып турууга аракет кылды да, ошол жазып койгон деле рахмат ошосуначы. Жазып ошол чыгармасын жазып тоолор улаганда деле арасында бар, бирок мыкты жерлери бар. Жок эмес, Айтматовдук неме көрүнүп турат. Бирке бирдеке байкабайсызбы? Могу биздин туңгуч акын жазуучуларчы, булардын көбү орус тилин жакшы билген эмес да, бирок кыргыз тилинин көркөм туйунтмасы ушулардын кудурети бийик экен да. Себеби булар калька ой жүгүртүү жок да, орусча ойлонуп кыргызча текст жазышканча. Ошолордун кыргыздын төл сөзү, төл мындай көркөм туйунтмалары башка экен да, балбан сөздөр көбүрөөк. Анан мындай кыргыздын нукура тили ошолордо калып тур да. Канчалык алар адай билим албаган менен, бирок тимеле жерге окуйсуң да, мындай өзү да туура айтасың. Мен өзүм негизи кыргыздын алгачкы баягы социалисттик революциядан кийин чыгышты да биздин жазма жазуучулар, акындар, чынын айтканда да. Ага чейинки озек акындар болду да, озек чыгармачылык үстөмдүк кылды да. Мен ошолорго рахмат айтам. Ооба десеңиз. Ошол эле Ал Токонбаевга, Түгөлбай Сыдыкбековго, Мукай Элебаевга, Мукай Элебаев орусча мыкты билген. Сагындык Өмүрбаевден мыкты экен. Мукай Элебаев, Сагындык Өмүрбаев орто андан кийинки поколение болот да, аларга дагы согуштун ар жак бери жагында чыккан жазуучуларга да мен кыргыз жазуучулардын акындарына ыраазымын, көбүнөчү. Себеби кыргыз адабиятын түшкөндө ошолор 4 класстык, 1 класстык билим менен, бирок турмуштук билим менен. Бул биздин алгачкы жазуучулардын бала чагы өтө кыйын турмушта өттү. Бактысыз турмушта өттү. Алардын орто жашы, карлык жашы бактылуу турмушта өттү. Ол жеке экөөбүздүн бала чагыбыз бактылуу турмушта өтүп, карлыгыбыз кыйын турмушта өткөнүп турат. Булардан айырмасы ушул. Анан буларчы озеки чыгармачылык гүлдөп турган учурда Сайылжан Жигитов менен кимдин Кадыркул Даутовдун талашы эмнеде? Талашын түбү мында болчу. Сайылжан Жигитов мындай айтчы. Фольклор деген өзүнүн жашоосун жашап бүтү, озеки чыгармачылык деген ал оозуна келген ырдай берет, иргебейли ырдай берет, анте берет, минте берет, ал жеңил желпи жанрга кирет дегендей. Экөөсү аябай сыйлаган, жакшы көргөн Сайылжан экенин ушундай немеси бар, аныктамасы бар фольклорго карата. Анан мага кошулса да болот, кошулбасаң да болот да. Кошула турган жагы да бар. Ал эми Кадыркул Даутов деген кыргыз акын жазуучулары эң биринчи фольклордон даамтатыш керек. Ошону абдан мыкты билиш керек. Андан кийин жазма адабиятты пайдаланыш керек ошону. Ошол тамыры ошондон өсүп чыкмайынча чыныгы кыргыз адабияты, чыныгы кыргыз акыны, чыныгы кыргыз жазуучу жаралбайт деген аныктаманы берип чыкканда. Аны экөө ошондон кичине кайым айтуучулар болгондо, мен эми экөөнө да кошулам, бирок Кадыркул Сайылжан Жигитовго да кошулам, бирок Кадыркул Даутовго да кошулам. Жанагы мыкты тилди мыкты билген, мыкты сүйлөгөн элдин арасында жашаган да. Кыргыз деген ал учурда чоң цивилизация менен анча кагылыша элеккес. Ал учурда кыргыз деген илимий китептерди окуй элеккес. Тили чоркок телевидение көрө элеккес. Тили чоркок интеллигенттер көп элеккес. Бүттү. Жок, уланта бересиз. Тиги мен Кадыркул Даутовдун бир нерсесин айтайын, мындай айтып калдым. Жок, мен айтайын деп жана жооп берип коеюн. Анан неме да, алардын тили чыныгы элден алынган тил да, бузулбаган тил менен жазышка, бузулбаган тил менен сүйлөшкөн да. Мындайча айтканда, ал учурда разговорный речь деп коет эмеспи, сүйлөө немеси да аябай бай болчу да. Ошол Түгөлбай Сыдыкбековдун, Токонбаевдин, Жантөшевдин сөз
байлыктар аябай көп болуп атпайбы сүйлөп аткандачы. Ошон анан алар неме менен чындыгында фольклор менен аябай тамактанган, тырмакчанын ичинде тамактанган, ошондон аябай сиңирген, мээсине боюна сиңирген адамдар да булар. Манасты аябай мыкты билген, биздин дастандарды мыкты билген, ана сөз берген кишилердин арасында жүргөн кишилер да. Алар салыштырмалуу ошолордун тарбиясынан өтүп, ошолордон сиңген сөздөр менен жазып атышат да, чыныгы турмуштук. Чыныгы кыргыздын турмушун кыргыздын сөздөрү менен жазганда. Тиги кечиресиз, сөзүн соозуңузда, шекерин соозуңузда дейт го. Салжанки менен Даутовду айтып калбадыңызбы? Ушул экөө бир замандаш чыгып калганына да мен аябай ыраазы болом да. Себеби катуу оппонентиң болсо күчтүү аргументтерди издейсиң да. 62-жылкы Салжанки бир эмгегин окудум да, бул киши саясий жактан өлгөндөй сабаттуу болуптур да. Себеби биздин көп адабиятчылар саясий өңүттөн баягы советтик идеологиянын рамкасындагы саясатты гана жүргүзгөн да. Бирок Салжанкинин бир кылт эткен, мындай кылт эткен нерселер бар экен да. Чыгармачылык кандай шартта жакшы өнүгөт? Капитализм же империализм же социализмден же коммунизмдин доорундабы дегенден кичине маалымат берип коюптур. Капиталисттик доордогу адабият өнүгүүсүндө жагымдуураак болот, мындай эркин баягы. Себеби өзүңдүн авторуңду базарга чыгара аласың, өзүң келишим менен түзө аласың деген. Ошол кездердеги бул берген маалыматы иттей кызык экен да. Бул киши мындай да жазыптыр. Биз кыргыз адабияты Европаны ориентир кылмайын, фольклор деңгээлинен кала беребиз деп. Даутовдун артыкчылыгы биздин баягы өзүбүздүн башатыбызды издеп атат. Анан өзү да айтып калчу эмеспи эле, кыргыз адабиятынын классиги 3 алкачтан турат депчи. Райхан, Байдулда, Мединичи. Анан ошолорго да артыкчылык берип атпайбы? Себеби ошол кезде көбү баягы фольклорду чанып баштаганда тескерисинче Салжанке да коргоптур, Даутов да коргоптур. Тиги биздин фольклордун артыкчылыгычы, тиги Салжанкенин коргогону мындай болуп атпайбы? Бизде большевиктик саясат келгенден кийин жазма маданиятыбыз калыптанды деген нерселер үстөмдүк кылып турганда Салжанке тескерисинче мындай аргументтерди коюптур да. Биз анда элдик жомоктор, жана Жошбай Жоруктар сыяктуу чыгармалар кайдан келди? Прозалык түрдөбүз. Мейли Дагыстанда эмнеден келди? Анан ошону логикалык жактан да, теориялык жактан да аябай жакшы аныктап берген. Экөөнүкү да мыктысынчы да. Экөө да мыкты десес, анан каршылаш болгон да. Байкасаң Кадыр Култаутов ыр жазганбы бул киши, поэтический неме бар да бул кишиде да. Табиту эстетикте мыкты. Аябай мыкты да. Бул акындарды аябай ачканда мыкты. Мыкты акындар жана өзү имандан камчы чаппаган чынчыл адам экен, адабиятка чынчыл мамиле жасап, өзүнүн айтканы бар экен. Өмүрүмдө мен бир 7-8 эле автордук кечесине катыштым. Калган мен акын эмес деп эсептегендердин бирөөсүнүн дагы автордук кечесине катышкан жокмун деген сөзү бар экен. Эми мен чындыгында да ишенем анткендечи. Себеби мен бул эми кимдер жөнүндө жазды? Байдулда Сорногоевду катырып жазды. Десес. Мыкты жазды. Барпыны мыкты мыкты чечмеледи да. Табылды Мукановду мыкты жазды. Десес, эң мыкты эмгектеринин бири. Мен баары тең отура калганда эске келбейт экен, ушундай мыкты Турар Кожомбердиевди дагы мындай айтты бу дагы, мыкты жазды. Жоломду мындай эскерген жерлери бар. Эми булар Байдулда Сорногоев, Райкан Шүкүрбеков өзүң айткандай, Какен Алмазбеков, дагы кайсы таланттуу акындарыбыз. Бул акындар чын эле элдик фольклордон чыгып жазма адабиятка айланып кетишкендай. Мыкты да. Булардын термелери мыкты поэмалар да. Тиги Мидикенин прозалары, Мидин прозаларын окусачы, мен таң көрбөдүм. Жана Баалы Байпак деген аңгемесин мен адай сын макалада жаздым. Мындай айткан тоталитардык идеологиянычы ошол совет мезгилинин чарбасын ушундай сындаптыр да, укмуша ушеде. Сайжан Жигитов деген эмне деген керемет адабиятчы. Уникалдуу адабиятчы эле, сынчы эле, илимпоз эле, прозаик эле, кара сөздүн атасы эле. Анан публицист эле да, мыкты. Бул мунукундай уникалдуу универсалдуу билим эч кимде жок да, бул эталон да. Айтпаңыз. Котормочулук, ал котормочулук жөнүндө сөз жок, мыкты андай. Ал котормочулугуна мен сөз тийисе албайм. Мен жана Пушкиндин Чал жана деңизи, Пушкиндики да, Чал жана деңиз. Өзү котормоду эле.
ошону маданиятка которуп алып келбеди. Мен бирден бери жаман таң калдым. Ой, кыргыз эл жамогундай кетет. бушпай которгондой, укмушта. Аны котормоду эч ким ойлобойт. Айтпа. Мына бизде котормолордо мына бизден Аман Токтогулов, Расул Гамзатовдун менин Дагыстанымда которгондо таң калгам. Ашым Жакыпбек которду. Көрдүң да, кандай котормочу. Анан мына чыныгы котормолор, Мырзая Төлөмишев «Живи помни» деп Распутинден эсен жүрүп эсте жүр деп которду. Мыкты котормо. Мыкты котормолор бизде аз. Анан ким Салжан экендерки кичинекей Хансаада экспирим. Аны мен да жарыялаган мыкты да. Анан мен эми айтып коеюн жаңылык. Бизде бир классташ, курсташ бала бар болчу. Олжобай Токтосунов деген. Ал ушул спорт менен деле машыккан жок. Жөө эле жүрө берчү да. Анан аябай кыялкеш жигит болчу да. Студент кезде жайында жатаканадан чыгып кетип, жатаканага келбей ар кайсы парктарда, бульварларда бактын түбүнө түнөп калчу. Анан келчү. Аябай таң калыштуу жигит болчу да, жөө жүрчү, жакшы окучу. Анан көп элге аралашчу эмес. Анан бир комнатта балдар жатчу элек. Анан ошол жерде спортсмен жигиттер бар болчу да, аскерге барып келген Макен деген жигит бар эле, боксер. Болот деген курсташ бар эле, борец, күрөш, балбан. Ушул сыяктуу жигиттер мелдеше кетишти бир күнү. Баягы колго эки колун коюп, ажым деп коюп коюшчу, эмне деп коебуз кыргызча. Ажмания деп жүрөсүң. Ажмания деп жүрөсүң, баягы ким канчалык жаза алат деп. Анан баягы спортсмендер биринен бири өтө албай атат. Бирөө 400 жасады, бирөө 500 жасап чыгылып калды. Анан Олжобай кирип келди сырттан. Кирип келгенде эмне каткырып ишти. Анда булчуң жок тигилердикиндей. Шадайып туруп калды, тигилерди карап таң калып. Кел Олжобай, мелдешип атабыз. Сен да ажым жасабайсыңбы деди. Ажым жасабайсың десе, жасаса жасайбыз деди. Кел деле тамашалап эле колундагы сумкасын алышып, үстүндөгү костюмун чечип эле, көйнөгүнүн жеңин түрүп эле, давай сен да жаса деди да, сен да жасайбычы деди. Анан керексиз. Бойда тартынбай эле барып туруп эле, полдун үстүнө узатасынан жатып туруп эле, эки колун коюп туруп эле ажым жасай баштады. 500-төн өттү, 600-төн өттү, 700-төн өттү, баягы спортсмендер күнүгө машык жүргөндөрдүн көзү чанагынан чаба баштады. 1000ден өтүп баратканда арам токтотушпадыбы? Болду деп. Көрсө табыйгы эле ал өзү балбан экен, машыкпай эле. Табыйгы болду. Анан мен табыйгы таланттар болоруна таң калдым да. Мен Абылбек Абыкаев деген классташым бар. Анан дегенде бир жомокторду которуп жүрдү Олжобайдын рухешине. Анан мага чалып коет, жомокторду которма рухешке чыгып туруп окуп койчу, пикириңди айтчу деп. Анан эми бул эмнени кыйратып ийди дейсиң, айылда жүрсө, же которуп көрбөсө мурун. Деп анан бир-эки текстин окуп, анан көзүм кырын салып, анан жомокторун окуп жүрдүм. Анан бир-эки жолу пикир айтмыш болдум, баягы немесинен өтүп коеюн депчи, көңүлүн өстүрүп коеюн деп. Анан кичине сын айтмыш болдум. Анан ушул жүрүп отуруп, анан Олжобайга улам котормо салып отуруп, анан ушунун өскөнүн көрдүм да. Мен токотер жерин айтайын. Акыркы мөөнөттө Валентин Распутиндин «Последний срок» деген повеси бар. Мен аябай жакшы көргөн повесть да бул. Мен кеминде бир 4-5 жыл сыйра окуп чыккам да. Ошону которуптур. Анан окуп отуруп, анан ушунчалык таң калдым. Ушунчалык таң калдым. Дегенде бир 10 бетине чейин кичине бираз кичине неметип барып анан отоло албай барып отолгон экен. Ошондон өзү 98 бетти, 95 ушундай бет көлөмдө турган повесть экен. 10 беттен калганы 80 бетинде, 80 беттен оңой эмес, 80 бетин мени колуман жетелеп алып кирип кетпедиби? Башымды көтөрө албай, ушунчалык ыраазычылык менен бир да сөздү кылапат келтире албай, бир дагы сүйлөмүнө сын көз менен карай албай, мен ошонун ичине жутулуп кирип кеттим.
кирип кетип ушунчалык жүрөгүм менен сүйүп окудум. Себеби мен орусчасын окугам да артынан. Ушунчалык сүйүп окучумун да. Орусчасынан да кем эмес. Тил байлыгы, сүйлөм обороттору, сүйлөмдүн ыргагы, сөздөрдүн табылышы, анан эң мыктысы бул орус тилин өтө мыкты билет экен да. Бир да жерди бурмалага болуп турайын. Менин түшүнүгүмдөчү. Бурмаланган, жетпей калган, тайгаланган, мүдүрүлгөн, жыгылган бир да жери жок экен. Олжобайды эстедим баягы. Спортсмендер тутуп кеткен. А бирде эстедим, биздин чоң котормочулар тутуп кеткенинчи. Эң кызык айтып берейин. Анан жок аягын айтайын. Анан Толстойдун исповедин которуптур. Мыкты которду да. Жок, мен аны таң калган жокмун, которот, анын колунан келет. Мен таң калган жерим бир эле Библия маселесине келгенде, дин маселесине келгенде, Библияда ушундуктай түшүнүктөр, терминдер бар да. Муну кемелине келтип которгон Ашым Жакыпбек беле да. Ой, Ашым аке деп мен таң калчумун да баягы кыяматта отургондо Библияга байланыштуу жерлерин, динге байланыштуу жерлерин. Аны өзү көрсөткөндө, ай Нуралы, мен могуну которгонго чейин дүйнөлүк диндердин тарыхы, орусча китептер экен, дүйнөлүк диндердин тарыхы деген китептер бар экен. Ал учурда эсирдин учурунда андай китептер колго тийчү эмес. Ашым аке кайдан таап алганын билбейм. Ашым Жакыпбек агабыз. Ошолор бүт толук окуп чыгып, анан түшүнүк алып туруп анан котордум деген да. Анан айыр болсо дин эмес мусулман динин деле жакшы билбейт болуш керек. Ал өзү немеге жыгылмаган жигит да, жөн орто мындай эл катары эле жүргөн. Анан ошол Толстойдун динге